Салам достор, атым Эрмек Тебирбек уулу. Азыр сиздер көрүп турган видео бул менин Туркиядан Португалияга болгон сапарым жана бул сапарда кандай кызыктуу фактыларды байкадым жана дагы башка маалыматтар менен бөлүшөм. Жана ушул билим саякатынын убагында Европанын бир катар мамлекеттерин кыдырып сиздер менен кызыктуу контенттер, кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөм. Бул видео жакса класс баскыла, комментарий жазгыла жана ошондой эле сунуш пикирлериңиздер бар болсо, албетте сөзсүз бул видеонун алдына калтырганды унутпайбыз. Анда эмесе келгиле видеону чогуу көрөлү. Так, Португалия, Лиссабон тагыраак айтканда. Саякатыбызды баштадык. Учакка жетишпей каламбы деп чуркап, тердеп келип, карасам бул жакта мындай көптөгөн кезек бар экен. Так, алдыда да көптөгөн жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Абдан чарчадым. Бирок кызыктуу болот. Так, Португалия, Лиссабондун аэропортуна жаңы эле кондук. Жаңы чыктык. Учуш аябай жеңил жана абдан сонун болуп өттү. Азыр чыгышты көздөп кетип бартабыз. Азыр бир жерге кирип тамак ишелдедик. Бул жакта адал эт табыш кыйын болуш үчүн болгон үчүн тагыраак айтканда бул жакта балык менен сэндвич жана ошондой эле бир кофе алып ичип жатабыз. Аэропорт аябай чоң жана бардыгы таптаза, бардыгы тартип менен. Бир нерсе көңүл киргенде эле тилемчилер алдыма келип акча сурай баштады. Бул менин оюмда бир башкача ой калтырды. Португалия жөнүндө башында эле. Керек болсо Кыргызстанда да аэропортко тилемчилерди киргизбеш мүмкүн. Ошондуктан дагы карайбыз. Мындан ары Португалия өзүнүн жүзүн дагы кандай жолдор менен ачат. Аэропорттон чыгып, азыр автовокзалга келдик. Бул жактан дагы Финиш деген жерге автобус менен кетебиз. 6:30 автобус бар экен, кийинкиси дагы 1 саат бул жакта күттү. Вокзалдар, дегеле көчөлөрдүн бардыгы өзүңүздөр байкагандай таза тартип менен болуп жатканы абдан сүйүндүрөт албетте. Бул Европанын бардык жеринде мындай эмес. Терминалда мындай барлар бар экен, то есть буфеттер. Ошол жактан келип азыр чай ичтик, чайдын баасы 90 цент. Бул жакта Португалияда да байкаган нерсе көп барларда, кафелердин бардыгында афроамерикалык жарандар иштейт экен. Мунун себебин балким алардын жумушчу күчү абдан арзан болушу мүмкүн, же башка дагы себептер болушу мүмкүн. Азырынча көп ишчилердин бардыгы ушул афроамерикан. Финишке келдик, жаңы эле автобус менен түшүрүп койду. Тигил жактагы аялдамадан. Азыр болсо картаны карап кайсыл жакка барам деп карап жаткан убагым. Кичинекей эле мамлекет дедим, кичинекей шаар экен. Элдер аз. Азыр дагы билбейм. Центрдамбы, борбордомбу же башка жакта жүрөмбү. Мага жакты. Анткени чоң шаарлардан ушунчалык тажап ушундай кичинекей шаарларга келгенде өзүңдү сонун сезип каласың. Так, келдик, үйүбүздү таптык. Марио деген жакшы бир жигиттин
квартирасы экен. Келип ушундай үйгө жайгаштык азыр. Турциядан кетип атканда багажымдан 10 килограмм көбүрөөк болуп калып, $150 ашык сурагандыктан ичинде журган төшөк бардыгын алып келип аткан болчумун. Аларды аэропортко таштап коюп келгенге аргасы болуп калгам. Азыр болсо келдим, бул жакта журган төшөгү, жаздыгы көрүнүп атат, бардыгы бар экен. Комната бул сыяктуу, азыр бул жакта менин багаждардын баарын чыгарганга туура келет. Үйдүн ичи жакшы, бирөө Түркиядан келген, дагы бир студент бар экен, аны менен тааныша элекмин, бирок атын айтышты. Жайгашкан сыяктуу болдук. Бул жакта мындай кийимдерди салдык. Бул жакта дагы деле сумкам ичин. Сумкам бир жака коюш керек болду. Ичин баарын бошоттум. Бул жакта болсо эмне бар? Азыр көрөбүз. Жаңгак, фисташка, курут, жер жаңгак, мейис, өрүк, инжир. Анан бош пакет. Кыргыздын дагы бир байлыгы. Бир ай ойлоп болду, бул жакта да китептер. Сыйчанын аркасында да китептер. Кутман таң достор, азыр мен видео тартып жатам. Бөлмөнүн ичи капкараңгы. Саат канча болду деп ойлойсуңар? Азыр мына терезеге каратып турган убагым. Бирок эч нерсе көрүнбөй эле. Саат 2-3 деп ойлоп жатсаңыз, анда чоң жаңы депес. Булардын ушундай сырттан жаап отурган капкараңгы кылат үчүн мындай ачат экен. Тартып. Ашасай. Ашып. Эчеде ачак көрүнөт. Эртең мененки саат 9 болуптур. Акырындап элдер кыймылдай баштады. Даярдыгыбызды кылдык, азыр университетке барабыз. Университеттен документтерди бүтүрүп кайра үйгө келебиз. Маркетке киребиз, керектүү нерселердин баарын алып, анан үйгө келип, дагы бир жолу акыркы жолу жайгашабыз. Биздин үйдө жашаган бразилиялык баланын велосипеди бар экен. Ошону кааласаң сатам дейт. Азыр мен анда университетке бир терип келейин. Анан ары эгер жакса алам деп айтып терип кетип аткан балам. Так, университетке кирип Erasmus офис менен сүйлөшүп чыктым. Жакшы информацияларды берип, дагы бир жакка барып, салыктарды регистрация кылыш керек экен. Ал офис азырынча жабык экен, бирок түштөн кийин кел деди. Түштөн кийин барып регистрацияларды кылабыз. Анан мындай сонун бир кичинекей эме берди. Hey bro, what's up nigger? Кандайсың нигер деп учурашкан үчүн ушинтип жалдырап калган болом. Азыр болсо океанды көздөй бартабыз. Атлантика океанын көрөбүз. Велосипедти парковкага коюсаң, парковкага отурган. Мен жок экен. Кемери, кайып отурган. Мынтип эгер кичине болгон болсо, экен, бул жакта байкасаңыз, крест турат. Анан бул жолдардын калдыктары сыяктуу. Мынаки океан. Оу. Sen bir sayakta basan aldıktan hayra bayra bayra gelesini et. Murdaki yaptı. İçine kendisi olsa da bir mesele Demek bul жакта аттар да бар экен. Ачык болуп аттым эле бир аз. Табитим ачылып кетти. Мына кечинекей өзүнүн базары да. Дефактор жүз келди, сен арасам көрүп калмаш. Балык жүздө. Геже бул жакта балык сатып жүр. Мына ятып. Бака. Нан сатып кен, сатып сатып кен. Ет бар экен, этинчи дагы бар. Мына жакта бар экен. Азыр бир маркетке кирдик. Lidl деген. Сол жактагы продукциялардын азык-түлүктөрдүн баалары. Бул жакта специялар бар экен, ар кандай. Специя эмес, булар уруктар экен, көрсө. Себет урчу уруктар 29 центтен 1,5 центке чейин. Баасы бар экен. Булар сухариктер 1,5, 85.
1 евро 59 цент сияқты. Енді круассандар жана соус карагандай 29 цент 55 цент 40 цент ошол 1 евроға жетпеген деп балалардын арасында экен. Biz азыр бир нерсе алабыз. Эртеден бери сагышка жүрөм. Университетке барганда. Argolas con temperatura de mungkin begini, yuk ini aku kasih kerana. Oke, lawas, mana ya satu. Alma, piyaz. Kirin 1.89 almalardaki 1.19 saniye piyazın bahsi 79 cent. Şimdi bakalım. Bağları görüyoruz. Banan. Bananın bası 1.6 kilogramı 1.69. Bunday almalar 1.90. Limonun bası 1.19. Varan. Bunları limonla katırı 1.19. Alması 1.19. Mango 1.19. Mandarinler 1.19. Balık, et. Öncesi öyleyken. Söz konu etken. Söz konu etken. 1 litre. Yarım litre. 15 iken 1 litre 30 iken. Ne koyun alsan? 1 yarım litre. 25 cent. 5 litre. 69 cent. Ekrandan başlayayım. Barak kana kadar barak. Kakaz barak. 1.65. 1.69. Şimdi 2.30. 2.39 açayım. Baksan bakayım. Buldukta olsa Bir натуральный сок алдык, bir чипсы, жанагы 2 алган круассан менен тоголок шоколадный багет беле же унутуп калдым. Атын унутуп калдым. 2 евро 60 цент болду. Бул болсо биздин сом менен которгондо 250 сомго. Силерче кандай? Жакшы элеби? Кыргызстандын баалары менен бирдей элеби? Же кымбатпы? Жана алган круассандарды бүтүрдүк. Дамы чыныгында өтө сонун. Тамак жеп атсам мындай ит келип калды. Чоң кара итти. Бөлүшпөсөң болбочтой. Бөлүшкөнгө туура келди. Мен даш болчумун, алда акча чыга окшойт. Чипси жеген итти биринчи жолу көрүп атам, же биринчи жолу чипси берип көрүп атам. Азыр ушул нерсе оюма келди. Кыргызстанда болсун, же болбосо башка чет өлкөлөрдө жүргөн бардык биздин мекендештерибизди ар кандай контенттерди, видеолорду Instagramга, Facebook болсун, ошол эле YouTube болсун, ушундай бир социалдык баракчаларга чыгарууусун суранат элем жана өтүнөт элем демекчимин. Анткени кыргыз эли, кыргыздар, жаштар өзгөчө ар кандай кереги жок контенттерди жөн гана убакыт өтүрүш үчүн көп нерсени көрүп жана жашоосу күн өткөн сайын ар кандай керексиз материалдар менен жашоосу жана ушундай эле аң сезим толуп жаткан убада. Ал эми биз эгерде видеолорду монтировать эте албасак дагы же болбосо кыйын болуп сүйлөй албасак, сонун оратор болбосак дагы бир видеолорду чыгарып элдерге мотивация кыла тургандай болсок, жок дегенде бир адам да сиздин жаныңызда жүргөн бир адам көрүп бул менин жанымда эле жүрдү эле ушул нерселерди кылып атса мен да кыла алам деген бир ойго келүүсү биздин тарайкана менин оюмча өтө чоң бир жетишкендик болуп керек. Анткени бир адамдын гана жашоосунун өзгөрүүсүнө бир себеп болуп калуу бул дагы чоң бир жетишкендик да. Ошондуктан ушундан бүгүнтөн баштап видеолорду тартып, эгерде өзүңөрдүн жүзүңөрдү көргүңүздөр келбесе, жөн гана камера менен алдыңкы камераны колдонуп эле бир жерлерди көргөзүп, ал жактын тарыхын айтып бересиздерби, же болбосо өзүңүздөрдүн барган жериңиздерге кантип жеттиңиздер, ошол боюнча да айтып берип, бир четинен мотивациялык, бир четинен кругозорду ой өрүшүн кеңейтүү максатында ушундай видеолорду чыгарып турсак жакшы болмок. Мен дагы Photoshop, Videoshop болсун, же болбосо дагы башка программалар менен өтө мыкты иштебейм. Ошол эле убакта ушул видеолорду чыгарып биздин жаштарыбызга керексиз материалдарга караганда ушул материалдарды сунууну чечтим. Аны эмесе бардык сыртта жүргөн, ичинде жүргөн Кыргызстандын кайсыл жагандар бар болсо, кандай жетишкендиктерге жетип жаткандарын бардыгын видеого чыгарып жана бул видеонун алдына өзүңүздөрдүн досторуңуздарды белгилегиле, тааныштарыңарды белгилегиле, алар дагы уксун жана бул долбоорду баштап